لسوف أعود يا أمي. Ata менен эне жөнүндө бир эки ооз сөз. Мен өзүмдө бир ошо ойлоп жүргөн нерселер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, энени атага караганда 3 жолу жакшы татыктуу кара деди. Бул эне менен атанын даражасы кандай десе, атанын даражасы баары бийик экен. Атанын даражасы баары энеге караганда бийик экен. Эмнеге десе, Аллах Таала атага ушундай бир мүмкүнчүлүк бериптир, ыйгарын бериптир. Атанын дуасы момент кабыл болот экен. Атанын дуасы момент кабыл болот экен. Жанагы пардасыз кабыл болуучу дуалардын бири şu атанын дуасы экен. Эгерде Аллах Таала энени бейиштин үстүнө коюп койгон болсо, муну менен атадан абзел кылдыбы десе, жок, энелик макамында бийик турат. Атанын даражасы десе, атанын дуасы момент кабыл боло турган даражасы бар экен. Экөөнү бириктиргенде бейиштин дарбазасы болду. Бул дарбаза үйдө төрдө турат деди устаз. Каласаң тозокко ач, каласаң бейишке ач деди. Энени урган жексурлардан бизди Кудай сактасын. Биз ушундай жексурларды тарбиялап албайлы. Энесин таманын өпкөн, бейиштин үстүндө турган таманды өпкөн, атасынын дуасына şu сусаганы камбаган уулдарды өстүргөн ата-энелерден кылсын бизди. Бул өтө жооптуу маселе. Муну биз кам көрүшүбүз керек.